өтө орчундуу маселелердин бири бул ушул маселе мамлекеттин жана коомдун өнүгүшүнө мындай бир чоң тоскоолдук жаратат да. Бул жарандардын жеткиликтүү деңгээлде билимди ала албай жаткандыгында, же болбосо билим алат бирок начар. Мисалы орус мектептерде окуган балдардын билими жана аң сезими кыргыз мектептерде окуган балдардыкына караганда баары бир жогору болот. Эмне үчүн? Мен өзүм мындай бир жеке көз карашым боюнча жана мен ошол анализдеп чыккан анализдеримдин жыйынтыгы боюнча ойлонуп карап көрсөм, кыргыз улутундагы көп адамдар, ошол эле мугалимдер дагы, башкалар дагы өз оюн өзүнүн эне тилинде мындай түшүнүктүү, кеңири жеткирип бере албайт экен. А бул деген сөз, бул өтө мындай орчундуу маселе бул. Ошондой эле адамдар мугалим да болуп иштейт. Демек, ал өзүнүн окуучуларына ошол өтүп аткан сабакты жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүп бере албайт. Балдар түшүнбөйт анычы. Биздин убакта деле ошондой болгон. Мен билгенден бир 2 мугалим гана нормальный болчу да. Ошолор аябай түшүнүктүү, мындай сонун түшүндүрөт эле. Калгандары түшүндүрө албайт болчу. Айтып келип туруп, түшүндүңбү дейт. Анан түшүнбөдүм десең, урушат. Көкме, кересо, кандай түшүнбөйсүң, башкалар түшүнөт, сен түшүнбөйсүңбү, туда-суда деген сөздөр чыгат. Анан кийинкиде ошентип урушпасын деп туруп, түшүндүм деп коет. Бүгүнкү күндө деле ошол нерсе мен уланып атат деп ойлойм. Андыктан бул маселеге аябай бир жакшы көңүл коюп караш керек. Бул маселени чечиш керек. Бул маселе чечилбесе, кыргыз тилдүү мектептеги окуучулардын билим деңгээли жана аң сезими ошо жеткиликтүү деңгээлге чейин көтөрүлбөйт. Бул өтө орчундуу маселе. Анан эми буну ойлош керек. Эмне үчүн мындай болуп атат деп? Эмне үчүн орус мектептеги мугалимдердин жана окуучулардын билим деңгээли жогору, а эмне үчүн кыргыз мектептерде мындай төмөн, эмнеге начар? Анан муну анализдеп чыгып, жана ушуга жараша бир чечимдерди кабыл алыш керек. Болбосо маселе чечилбейт.